Кымбаттуу кыргызстандыктар, ардактуу алыс жакында жүргөн мекендештер, жети дубан эли бар, жети башка өзгөчөлүү жери бар мекенибиз Кыргызстандын башынан эмнелер гана өткөн жок. Элибиз эмне деген гана мезгилдерде, эмне деген гана оош кыйыш тагдыр чечер күндөрдү көрбөдү. Мына ошолордун баарынан улуу нарктын, каада салттын, бекем ынтымактын, урагыс биримдиктин аркасында сакталып келе жатабыз. Эгемендикке ээ болгон 30 жыл ичинде тарыхтын оор сыноолорунан кыйгап өтүп кете алган жокпуз. Алардын бири 2010 жылдагы каргашалуу июнь окуясы. Эзелтеден эле көп улуттун өкүлдөрү байырлаган 3000 жылдан ашуун тарыхы бар байыркы Ош калаабыз менен Жаштыктын шаары аталган жайлуу Жалал Абад шаарында тышкы күчтөр, ички сепаратисттер, өлкөбүздүн келечегине көрө албастык кылган душмандар бизди бөлүп жаруу аракеттерин жасашты. Ошол күчтөр мамлекеттин келечегин эмес, өз кызыкчылыктарын ойлоп, коомго улуттар аралык кастык мамилени козуткан жалган маалыматтарды таратып, ынтымагыбызга доо кетирип, коюн колтук алышып жашаган эки элди бөлүп жарды. Кан төгүлүп, энелер боздоду, аталар сыздады, балдар жетим, аялдар жесири калды. Эң коркунучтуусу ата мекендин бүтүндүгүнө доо кетирген коогаланга туш болдук. Бирок карт тарыхта мындан да оор, мындан да кыйын тагдырларды баштан кечирген элибиз кемеңгерлиги, кең пейилдиги, даанышмандыгы, сабырдуулугу менен ортодогу жалындаган өрттү өчүрүп, бүтүндүгүбүздү сактап калды. Тынчтык турмуштук калыбына келтирүүнүн жана туруктуу өнүгүү жолуна түшүүнүн уникалдуу үлгүсүн көрсөттү. Элибиздин ушул асыл сапатын, нарк населин баалай билишибиз зарыл. Биз ар жылы ошол апаатта кайтыш болгондорду эскеребиз. Жараткандан аларга бейиштен орун берсин деп тилейбиз. Кыргыз эли жардамга кол сунгандарды эч качан эсинен чыгарбайт. Ошол оор күндөрү өлкөбүзгө колдоо көрсөткөн бардык тараптарга, эл аралык коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Жабыр тарткандарга жардамын аябаган жалпы журтубузга рахмат айтабыз. Мына ошол каргашалуу окуя бир чөлкөмдө жашаган бардык этнос өкүлдөрүнө ынтымак баарынан бийик тураарын дагы бир ирет далилдеди деп ойлойм. Каргашалуу апаат көп нерсеге көзүбүздү ачып, өлкөнүн биримдигине байланыштуу ар бир аракетибизге аяр мамиле кылуу керектигин таамай тастыктап берди. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктанган ар бир жаранга өлкө үчүн жооптуу экендигин сездирди. Бул күн бизге кандуу калабаны эске салуу менен бирге мындан ары достук, ынтымак мамилени чыңдоо милдетин эскертип турат. Эң олуу келечек муун үчүн кубаттуу жана өнүккөн Кыргызстанды куруу мойнубуздагы ыйык парыз экенин сездирип турат. Өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда ар дайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет. Өлкөбүздө улуттук саясатты жүзөгө ашырууда абдан кылдаттык зарыл. Кыргызстанда кайсыл гана улут өкүлдөрү болбосун, баарыбыз бардык улуттардын маданиятына, үрп-адат, каада салттарына аяр мамиле жасоо керектигин эгерим эстен чыгарбашыбыз керек. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот дейт элибизде. Мындан ары кагылыштарды болтурбоо үчүн этносторду бириктирген жалпы идеология, жаштарды толеранттуулукка тарбиялоого багыт болушу керек. Кыргызстаныбыздын кызыл байрагынын астында башыбызды бириктирип, өлкөбүздү алга сүрөшүбүз зарыл. Кыргызстандагы тынчтыкты жана бакубатчылыкты өзүбүздөн башка эч ким камсыз кыла албайт. Жараткан эл жерибизди колдосун, жолубузду ачып, ынтымак, берекет берсин.